Урматтуу мусулман бир тууганым, орозонун эң оңою сахабалар айтат. Эң оңой орозо тамак аштан, суусундуктан, үйлөнгөндөр өзүнүн аялы менен бирге кумардан тыйылуу. Бул шариятта уруксат берилген, тамак аштан, суусундуктан тыйылып азыр ооз аштык. Бирок орозонун эң кыйынычы. Орозонун эң оңой суусундуктан, тамак аштан, лагманыңдан, беш бармактан, шашлыктан, самсадан, башкадан өзүңдү тыясың. Бирок орозонун эң кыйыны көзүңдү Аллах Таала тыйып салган арам нерседен тыя билдиңби? Кулагыңды гыйбат ушак угуудан тыйдыңбы? Тилиңди бирөөдү акарат кылуудан, сөгүнүүдөн, каргагандыктан, жаман сөздөн тыйдыңбы? Бутуң менен жаман жолго басып барбадыңбы? Тараздан алдагандык, башка кылган. Негизги урматтуу мусулман бир тууган, бил аалымдардын бирөөсү айткан экен, чыныгы намаз качан башталат? Машалла, азыр Бишкекте карасаңыз 80ге жакын мечит, ар бир мечиттердин королору толуп атат да. Шондойбу? Алхамдулилла дейчи бир. Алхамдулилла. Бишкекте эмес, Кыргызстанда 3000ге жакын мечиттерде бардыгында тарабыл окулуп атат. Туурабы? Бирок чыныгы намаз урматтуу мусулман бир тууганым, мечиттен чыккандан кийин болот. Мечиттен чыккандан кийин встречниге чыгып атасыңбы? Мечиттен чыккандан кийин бирөөдү акарат кылып атасыңбы? Пешоғоттон жол бербей жатасыңбы? Мечиттен чыккандан кийин гыйбатты баштадыңбы? Мечиттен кийин чыгып алып, ага буга сигнал басып тийишип атасыңбы? Аллах Кур'анда «Инна-ссалата танха анил фахшай вал мункар». Албетте намаз инсанды жаман шарият тыйып салган нерседен тыят дейт. Бирок сиз намазыңыз тыйдыбы? Ошончо мечит толгон адамдар, машалла, жумада көрсөк, тарабыда турсак, машалла, бардыгыбыз периште сыяктуу. Тияка чыккандан кийин эле бири-бириге жол бербей, светофордо турсаң артыңдан келип сигнал берген, чыгып кетейин жол бер десең бербей, мындай эме кылган. Субханалла, бул эмне деген сөз? Келиңиздер, могу Рамазанды bir ай таквага үйрөтө турган да. Келиңиздер. Баарыңдын ушетте келгени 80% машинеңер бар иншалла. Сенин машинеде жүргөнүң, сенин ким экениң адресиңди айтып турат. Келиңиздер, бири-бирибизди сыйлайлы. Мана Европага барсаң, Россияга барсаң, өткөндө мен Дальний Востокто 21 күн муфти менен жүрдүм, Замир кары менен. Кийин Замир карыга айттым, 21 күн болду келгенибизге. Майытта орустардын сигнал бергенин көрдүңүзбү десем, укпаппын дейт. Иман жок, инсаф бар. Мен айтам, сигналды же маска бересин, же малга бересин. Биздикилер баары эле пап пип. Жип сенде эле барбы? Бираз түш. Шариатта салам берүүдүн эмеси, пайгамбардын сүннөтү, жөө жүргөн адамга улоодо атта бараткандан салам бериш керек. Эмнеге деген сөз? Атта бараткандан текебирленип калбасын, бой көтөрбөсүн деген сөз. Сен атыңда барат, чочутасың маны. Кебилер атай кел бартына сигнал берип чочутат. Анда сенин намазың кана, урматтуу мусулман бир тууган. Чыныгы орозо качан башталат? Чыныгы орозо, урматтуу мусулман бир тууганым, мана тарабыдан чыкканда эмес. Чыныгы орозо базарда жүргөнүңдө, коомдук жерлерде жүргөнүбүздө. Орозо чыккандан кийин 30 күн таква деген сабакты алдык дагы. 30 күндөн кийин өзгөрдүкпү? Же баягы наскашпы? Баягы африспи? Баягы эле тараздан алдаганбы? 30 күн орозо бүтүш менен барып алып, саунадан баштайсыңбы? Жакшы эле бүттү деп. 30 күн таква деген сабакты алдык, урматтуу мусулман бир тууган. Мана Рамазан чыныгы намаз не экен? Мечиттен, жумадан чыккандан кийин намаздын белгиси көрүнсүн, таасири көрүнсүн. Чыныгы хаж, машалла, азыр карасаң Кыргызстандан умрачылар көбөйүп, умрага барып атат, ажыга. Мана 6000 адамга квота келсе, орун жок да азыр. Дагы 500-600 очуртта турат. Ажыга баргандар көп, машалла. Чыныгы хаждан кийин башталат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хаждын кабыл болгон аламаты не дейт? Ажыга барып келген адам 180 градус өзгөрүп калса, баягы насын таштаган, баягы жалган айтканын таштаган, тос айтканын таштаган, сакалды коюп алып, топуну кийип алып бийлегеничи. Эркек, эр-жигиттен боюнча калат, кыйшалаңда бийлегенге чейин. Сен эми же сакал кой, же бийле да. Илгери мен 90-жылы келгем да Бишкекке. 90-жылдар Бишкекке келгенде Актопу, Актопулар авторитети да. Актопуну көргөн, бул
ажыга барып кел, же атасы ажыга барып кел, чоң атасы ажыга барган экен, ак топ кийип алып, ак топуну баары сыйлайт эле да. Азыр ак топуң да, көк топуң да баары эме болуп кетти. Эч ким сыйлабай калды. Кийинчерээк селдемеди эле. Селлеси барган, машалла, дамыл экен, устаз экен. А селленине кадыр барып калган жок да. Ажеке дейт азыр. Эми аждын таасири болбогон үчүн эме болуп атат да. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Рамазан айы келди. Рамазан айы мугалим айы. Бул мугалим бир ай бизди таквага үйрөтөт. Келиңиздер, орозонун эң оңой не экен? Тамак аштан суусундуктан муну тыйылыш оңой эле. Кичине ач каласың, чаңкайсың. Бирок сайттагы жаман нерсени көрбөй койчу. Телефонуңа келген жаман нерсени башка менен бөлүшпөй койчу. Сен аныктабаган бир маалыматты бирөөгө шуап, бирөөдү акарат кылганды токтотуп койчу. Senin telefonuna kelgen jaman сүрөт ошо жерде удалить этилсинчи. Келиш менен onu менен бөлүшөсүң. Урматтуу мусулман, андай эмес да анда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям рубба саимун лейса мин сиям илля ал-жу' вал аташ. Пайгамбар кээ-бир орозо кармагандар бар дейт. Ал орозо кармагандан, ач калып суусагандан башка пайда таппайт дейт. Соо жок дейт. Не кылат экен? Суусап тур, ач калып турчу, болду. Rubba qaimun laysa min qiyam illa at-ta'ab. Kээ-бир кыямда тургандар бар дейт. Келип 1 саат тарабада турат, кыямда турганда чарчагандан башка нерсе таппайт дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, эми мана, машалла, бүгүн тарабы бектер толтура, машалла. Тарабыга келгендер кош келипсиздер. Тарабы бүткөндөн кийин 5ке жолдомо алдыкпы? Пучевка болдубу? Тарабы намазга келгендер 5 вакыт намазыбызга бекем бололу. Кээ-бирлер орозо кармайт да. Орозон кармап атам, намазчы десең. Анан Кудай буйрса дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ас-салату мифтахул жанна. Намаз дейт, бейиштин ачкычы дейт. Эмнени ачкычы экен? Вал вуду мифтахус салат. Дарат болсо, дарат намаздын ачкычы. Даратсыз намазга тура аласыңбы? Намаз окуган адам кулагыңа кулак сырга болсун. Күмүш сырга. Sen maşallah men orozo karmap atam, Rayyan eşigинен бейишке кирем дейсиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, жаннатта Rayyan деген эшик бар, ага орозо кармагандар кирет дейт. Sen Rayyan эшиги арасында ачкычың жок, намаз деген. Ошол жерде туруп каласың. Бу дүйнөдө ачкычты унутуп койгонсуң. Чуркап келдиң, Пайгамбар не дейт? Ас-салату мифтахул жанна. Намаз бейиштин ачкычы дейт. Кыйын болуп орозо кармаганмын деп Rayyan eşiğe gelesин, külüş yok. Kayakta? Bu dünyada kaldırıp koygonsun. Namazına beken bol. As-salatu imadu'd-din, femen aqama faqad aqamad-din. Namaz bu dindin türkügü. Kim namaz okusa dinni turguz. Namazga beken bol, urmattуу musulman bir tugan. Maşallah, orozаны farz kılgan kim? Allah. Bирок орозо, урматтуу musulman bir tugan, Пайгамбар Мадинаға көчүп баргандан кийин 2-чи жылы, Hicrattın 2-ci yılı, Paygambarlıktın 15-ci yılı, missiyasının 11-ci yılı Madinada kayıtta farz bolgon. Madinada farz bolgon. Alemi namaz Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'din kaysı yerinde farz bolgon? Kaysı ayalının uyda bolgon kezde farz bolgon? Masjid-i Haram'da, Masjid-i Nebavi'de, Ayşe'nin özlü uyda. Ummu Seleme'nin özlü. Kim bilir? Namaz yerde farz bolgon emes. Birante enebizden Ummul Mu'mininlerin uyunda bolgon emes. Masjid-i Haram'da hem bolgon emes. Masjid-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Mi'raj 7-ci asmanga kötörüp namazdın zarıldığı asmanda farz bolgon. Oşondan Peygamber aleyhisselam as-salatu mi'rajul mu'min. Namaz imandudu mi'rajı deyt. Siz 7-ci aprelde denеңиз менен бул жерде турган менен рухуңуз менен акылыңыз менен асманга көтөрүлүп атасыз. As-salat, namaz, sılatun beynel abdi rabbihi. Al bende менен Allah'ın arasında baylanış. Eğer sen Allah менен bolgon baylanışını büzüp koygon bolsоң, связың жок да ким менен жок? Начальник менен эмес. Шеф менен эмес. Allah менен bolgon baylanışың жокпу? Бактылуулукту издебей эле койсоң. Азыр могу адамдар мисалга Сочиге умрага жөнөсө не дейсиң? Крыша дейсиң да, туурабы? Эртең ысык көлгө умра кылган жөнөдүм десе не дейсиң? Sen бактылуулукту Аллах менен болгон мамилеңди түздөрсөң, бактылуулукту жараткан Аллах менен байланышыңды оңдобостон,
бактылуулук издебей эле кой. Бактылуулук отургандар көп билет, байлыкта эмес. Миллион акчасы бар, жүрөгүндө бир бейпилдик, тынчтык жок. Бактылуулук бийликте эмес. Эң жогору креслого отурсаң да, Аллах менен болгон тынчтыгың болбосо ал бактылуулук эмес. Бактылуулук малы мүлк, бала чаканын көптүгү эмес. Кээ бир балдар бәлә. Кээ бир аталарды көрүп атасың азыр. Сахар болуп калган, инсульт болгон, инфаркт болгон неден? Татлы көп жеген үчүнбү? Баклаваданбы? Жок. Балдардын, кыздардын жамандыгынан. Перзенттердин бир жакшы болбогондугунан. Дайым атасынын башыга бәлә. Урматтуу мусулман, келиңиздер, эгер бактылуу болобуз десек, Аллах менен болгон мамилебизди оңдойлу. Бактылуулукту ошо ибадат менен, жараткан Аллах менен, ала би зикриллахи татмаиннул кулуб, көңүл бургула. Аллахнын зикри менен жүрөгө салат дейт. Үйүздө азан болбосо, үйүздө Куран болбосо, үйүздө пайгамбардын сүннөтү болбосо, үйүздө мындай таравih намаз болбосо, үйүздө тахажжуд намаз болбосо, анан кандай? Үйүңө барсаң музыка, үйүңө барсаң сериалдар, үйүңө барсаң дагы эле балалар. Анан устаз дейт, аял мен укпайт дейт. Сен неге ук? Сен Алланы уктуңбу? Урматтуу мусулмандар, Рамазан айы келиңиздер. Иншалла мен үмүт кылам, мына 7-апрелдеги мен угуп жаткан бир туугандарым азыр таравыдан чыккандан кийин да биз ушу намаздагы, орозодогу таква деген нерсе, бири-бирибизге салам берип, улуу урмат кылып, кичүүдү зат кылып, көчөдө караган бирөө кыйналып чыгып атат да машина менен. Жол берип койсоңуз, авариканы жагат го, ошо дуа кылганыңыз аңа. Алла разы болгон деген сөздөй. Бири-бирибизге кичине сыйлайлы. Азыр эң менен жаман көргөнүм кээде көрөсүндөй. Şu namazdan çıkıp öyle kelet dağıt. Bayettek barıp kaytayın desең мага көчөдөн. Экинчилийден барып алып PowerPoint büyüzüp öğretti. Ay sen akıllısın, sen şaşma, başkalarının işi yok bu. Başkalarını sıyla sen dağı. Je seninki 570 bolsa sen aldığa жүрүшүң керек bu. Bizge okşan kichine maşinelerde sıylap koyurlar. Matiz kıyla jol berip koyurlar, hiç nerse olmaydı. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, oşo biz köçöde жүргөндө başkada bizdin orozobуздун, namazыбыздын bir tasirini körөлү. Moğotu maşallah meçitti толтурганда жакшы. Бирок ошол мечитте алган сабактарыбызды сыртта, мамиледе, үйгө барганда maşallah өмүр жолдошуңузга, балдарыңызга, кыздарыңызга, келиниңизге, аялыңызга болгон мамиледе көрөлү. Майытте келип алып maşallah Абу Бакыр периште болгон үйгө барганда Абу Жахил болуп калбады. Аман болуңуздар, бар болуңуздар иншалlah. Бұл 8 рекаттан кичине эс алганча тамаша кээ-бир чындыкка жанаша эле. Аллах Таала баарыңарды угуучу бенделерден кылсын. Уккан аят, хадис сабактарга амал кылып насип этсин. Амин. Аман болуңуздар.